Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, баш ийип моюн сунгула жакшылык иштерде дагы, жана кыйынчылык иштерде дагы. Силерге жакса дагы, жакпаса дагы. Жана алар эгерде кокустан бийлик башчылары өзлөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп кандайдыр бир мал мүлктү өзлөрүнө тартып алган болсо, катачылык кылган болсо да ошого карабастан баш ийгиле жана алардын бийлигин талашпагыла болот. Бул ачык айкын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген милдет болуп саналат. Ошондуктан биздин ахли сунна алымдары кандай акыйда китебине байланыш китеп болбосун, ошол китептердин көпчүлүгүндө мына ушул маселени баса белгилеп ачык айкын айтып кетишкен. Ахли суннанын усулдарынан бири, ахли суннанын негизги маселелеринин бири өзлөрүнө болгон башчыларга, мусулмандарга моюн сунуп баш ийүү деген маселени баса белгилеп жазып кетишкен. Мына 4 мазхабтагы алымдар, мисалы имам Ахмад өзүнүн акыйда китебинде, Ибн Теймия деген чоң алым, Васития китебинде, Абу Жафар Тахави Ханафи мазхабында чоң алым болгон, Ибн Аби Зайд ал-Кайравани деген Малики мазхабындагы чоң алым болгон, Шафии мазхабында Навави ва Ибн Хаджар деген чоң алымдар, жана ошого окшогон жана андан башка алымдар бул маселеде бир ооздон ахли сунна кабыл алынган эч бир талашы жок маселе деп айтып кетишкен.